Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: мұсылманға қандайдыр бір чарчоо, оору, кабадырлануу, кайгы ыза жана капалык жетсе, түгүл ага бир тикенек кирсе дагы, Аллах бул аркылуу анын күнөөлөрүн сөзсүз кечирет. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын мындай дегенин айтат: эки шерик бири-бирине кыянат кылбаган убакытта мен алардын үчүнчүсү, колдоочусу болом. Ал эми качан гана бирөөсү экинчисиге кыянат кылса, мен алардын арасынан чыгам. Хазіреті Нафия радиаллаху анху мындай дейт: мен Шамга жана Мысырга соода кербендерин жөнөтүп турчумун. Аллах мага көптөгөн жакшылыктарды берчү. Кийин Иракка соода кербенин жөнөттүм эле, жөнөткөн маалым да кайтпай калды. Анан Айша энебизге айтканымда, ал айтты: о уулум, өз соодаңда бекем бол. Анткени мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин укканмын: эгерде силердин бирөөңөргө кандайдыр бир эшиктен ырыска ачылса, анда ал аны бекем кармасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде Аллах силердин бирөөңөргө бир иштен ырыскы киреше берип койгон болсо, ал иштин берекеси кетмейинче, пайда бербей калмайынча аны таштабасын. Юсуф алейхиссалам Юсуф сүрөсүндө Фираунга: мени бул өлкөнүн байлык жана азык-түлүк сакталган жайларына башчы кылып кой, анткени мен баарын ишеничтүү сактай алам жана бул ишти абдан жакшы билем деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: мунафыктын белгиси үчөө: сүйлөсө калп айтат, убада берсе аткарбайт, ал эми ага аманат ишенип берилсе, кыянат кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: ким бизди алдаса, ал бизден эмес деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды ар кайсы аймактарга башчы кылып дайындар эле. Ошондо Хазіреті Абу Зар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип: о Аллахтын элчиси, мени башчы кылып дайындайсызбы деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колу менен анын ийининен кармап мындай дейт: о Абу Зар, сен башчылыкка алсыздык кыласың. Башчылыкты татыктуу ээлеп, андагы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди толук аткаргандардан башка баарына ал кыямат күнү кордук жана өкүнүч болот, деди. Косас сүрөсүндө Шуайб алейхиссаламдын эки кызынан бири: о атаке, аны Мусаны жумушка алыңыз. Чындыгында сиз жумушка ала турган эң жакшы, күчтүү жана ишеничтүү адам, деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах кандай гана оору түшүрбөсүн, сөзсүз анын шифасын да кошо түшүргөн. Ар бир оорунун дарысы бар. Качан ооруга аны айыктыруучу дары колдонулса, ал улуу жана кудуреттүү Аллахтын каалоосу менен гана айыгат. Аллах Таала Анбия сүрөсүндө мындай деп айтат: Айюбту эстегин. Ал бир кезде өз ээсине: мага кырсык жетти, сен болсо ырайым кылуучулардын эң ырайымдуусусуң деп жалбарган эле.